Меккеге сапар Велик менен 11-күн. Күнүм калмыктардын тамагы кыргыздын 5 бармагына окшош хорсун махан деген тамак менен башталды. 5 бармакта эле өтө даамдуу экен. Суунун запасын толтуруп, жолумду баштадым. Эртең турсам кечеги күндүн стресске бай күн болгондугу билинди. Буттарым белим чарчап калыптыр. Конок үйдөн 500 метр өткөндөн кийин накта ээн талаалар, чөлдөр башталды. Жаратылыштын кооздугуна суктанып, таасирленип кете бердим. 2 километр жол жүргөндөн кийин аябай катуу шамалдар башталды. Ансыз деле тар жолдорго шамал кошулгандан кийин жолдо жүрүү өтө кооптуу болуп калды. 20 километрден кийин Эргенинский деген айылга жеттим. Ал жакта эс алып, күчтүү топтоп албасам болбой калды. Бул айылдан кийин Троицкая деген айылга чейин конок үй жок экен. Шамалдары катуу болгон талаага жаткым келген жок. Тар жолдорго, шамалдарга карабай катуу жүрүүгө аргасыз болдум. Андан ары дагы 100 километр бар болчу. Километр өткөн сайын айлана чөйрөдөгү талаалар ошол бойдон эле кала берди. Пайдомдор бирок өтө көп экен. Бирок ошого жараша ылдый жолдор болуп жатты. Жолдор өтө тар болгондуктан жыргап деле түшкөн жокмун. Карама каршы келаткан машина, фуралар түшүнүүм менен карап жол бошотуп берип жатты. Троицкая айылына 20 километр калганда жол жакшы кең болуп берди. Шамал да токтоп калды. Көөгүмдүн жарыгы менен айылдын ичине да кирип келдим. Күндүн эсеби менен 117 километр жүрүп койтурмун. Сапарлардын ичиндеги эң кыйын жол деп ушуну айтмакмын. Сиздердин колдооңуздар жолдун арасында күч берип жатты. Чоң рахмат. Меккеге сапар Велик менен 12-күн. Конок үйдөн чыгып 1 километр жүрсөм эле Элиста шаары башталды. Элиста шаарынын айлана чөнөсү сапсары чөлдөр экен. Ичи болсо бак-дарактарга өтө бай экен. Шаардын ичинде баратсам, Жаңгар менен Кирсан токтотушуп, Кирсандын үйүнө конокко чакырышты. Башында кыргыз жигиттер деп адашып алыптырмын. Кирсандын апасы Лариса апа өтө сонун коноктоду. Уйдун шорпосу, салаттарды жасап берди. Кетерде мөмө жемиштерден да салып берди. Кече күнү Велигимдин отургучун сындырып алган болчумун. Калмык досторум менен базарга барып жаңы алдым. Жаңы отургучта отургузуп, дөңгөлөккө тикенектер кирип кетип, жаңы камера коюуга туура келди. Запаска дагы камера алып алдым. Баарын жайына келтирип, Жаңгар Кирсан менен коштоштум. Андан соң Асхат деген иним менен жолугуп, анын жумушу кийинки 100 километр аралыктагы калк конушта экен. Ошол жактан жолугабыз деп кол алышып тарадык. Элиста шаарынан ары дагы 60 километрлик жол бар болчу. Чөлдөрдүн арасында бир гана конок үй бар экен. Ошол жака аябай шаштым. Шаардан чыкканча эле саат 4 болуп кетти. Шаардан чыккан замат эле өтө катуу шамалдар башталды. Жөө бараткандай эле сезип жаттым. Жолдун четинен таштак жолдордон жүрүүгө мажбур болдум. Унаалар жок кезде гана асфальт жолдордон гана жүрүп жаттым. Күн батышы менен шамал да токтоду. Бирок жолум жеңилдеген жок. Конок үйгө дагы көп аралык бар болчу. Түндө калып калган күндөрүмдүн копилкасына дагы бир күн кошулду. Меккеге сапар Велик менен 13-күн. Эртең менен катуу шамал палаткама соккондон ойгондум. Сумкада калган акыркынан шириндиктер менен курсагымды тойгузуп, сапарымды уладым. Сапарымдагы эң катуу шамалдар бүгүн болду окшойт. 7-8 км/саат ылдамдыкта жүрүп жаттым. Жөө баскандай эле болуп жаттым. 2 литр суум бат эле түгөнүп калды. Шамал бир топ эле күчүмдү алып койду. 35 км жол жүрүп, Яшкул айылына 5 км калганда курсагымда өтө ач калды. Айылга кирип, дүкөнгө кирип биринчи эле суу ичтим. Курсагым өтө ач калгандыктан тамактан өтө ырахат алдым. Тамак аш суу алып, кийинки айылга жөнөдүм. Ал айыл кумдуу чөлдөрдүн арасында экен. 45 километрлик жол бар болчу. Конок үйү жок айыл экен. Ал айылдын ичинен палатка тигип жатып алайын деген ой бар болчу. Бирок Яшкулдан 5 км өткөндөн кийин дөңгөлөккө тикене кирип кетти. Запасной камера бар болчу. Бирок насосумдун ниппелге болгон переходниги жок. Артка кайра 1 саат жөө басып бардым. Айылдын дүкөндөрүндө переходник жок экен. Түн да жакындап жатты. Айылдагы конок үйдө эртең күндү күтүп жатып калдым.